Сиз башка прокуратурада иш кагаздарын бүт кыргыз тилине өткөрүп, ошондой бир чоң кыргыз тилинин кадырын көтөрүү, макамын көтөрүү боюнча чоң бир кадам жасадыңыз. Бирок ошону соттор дагы жасаш керек. Өткөндө мына биздин жаранды сотто көрдүңүз. Кыргыз тилинде сөйлөйүн десе, орус тилинде жооп бересиң деп, ал жооп бербей өзүнчө бир мындай бир жаман иш болду да. Ошондой сотторго сиз жооп берип койсоңуз, жогорку соттун төрагасынын орун басары. Кандайдыр бир чара көрдүңөрбү? Кандай болот? Мисалы, биз өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибизде эгемен элибиз бар. Ошол башка тилде сүйлөш керекпи, сөзсүз түрдө мажбурлап? Процессуалдык мыйзамдарда билген тилде же эне тилинде көрсөтмө берүүгө укугу бар. Ал болгон факты боюнча талкуулоо болгон. Азыркы учурда жогорку соттун төрагасынын сунушу тартип комиссиясына жөнөтүлгөн. Ал маселе тартип комиссиясына каралат, сөзсүз түрдө ага тийиштүү баа берилет. Рахмат. Биз жыйынтыгы жөнүндө бизге маалымат берип койсоңуз, анткени Эми ал тартип комиссиясы кыргызча сүйлөбө деген ал тартип комиссиясы жаңы эле түзүлдү. Аларда иш көп болуп атат. Алар карагандан кийин алардын иши ачык, алар дагы ачык маалымат беришет да. чоң рахмат.